Амансыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн дагы 29 сентябрь 2025 жылы кезектеги кардарыбызды туракчайлуу кылып атабыз. Кардарыбыз Кыргызстандын жараны биздин агенттикке канчасында келдиңер эле? 25 августта. 25 августта келишим түзүшкөн. Кардарыбыз жөнүндө айта турган болсом, бүгүнкү кардарыбыз өзгөчө, аябай биздин жүрөгүбүздөн орун алган сонун кардарларыбыз деп айта алам. Бизге будан биягына жалаң ушундай түшүнүгү терең, бардык нерсени уга билген, бардык нерсени ситуацияга карап иш алып барган кардарларыбыз келсе, аябай кубанычта болот элем. Себеби 1 ай 4 күн дегенде кардарыбыздын сделкасын өткөрдүк. Кардарыбыз болгону 4 үй гана көрүштү. Ошол эле учурда одобрение бат чыкты 1 жуманын ичинде. Одобрение чыккандан кийин үй тандоо процесси дагы аябай тез болду. Негизи абегибиз согласован болгон 1 айга жеткирбей чыгарам деп пландадым эле, бирок продавецтер бир аз күтүп тургула, биз даяр эмеспиз дегендигине байланыштуу. Ушу бүгүнкү күнгө сделкасын өткөрүп, азыр банктан кардарларыбыз менен чогуу отурабыз. Кардарларыбызга алгач эле суроом мынандай: биздин агенттикти кайсыл жактан көрүп кайрылдыңар? И биздин агенттикке чейин башка агенттикке бардыңар беле? Сиздин агентствону биз жолдошум YouTube'дан көрүп эле анан ошондон билип келип калдык. Ага чейин ооба кайрылганбыз. Аманат деген недвижимость тоже агентство болчу. Анан 1 жылдан ашып калды го дейм. Ага катышып барып, бир ай убакыт күтүп, одобрение келген жок деп отказ берип, анан ушинтип акчабызды возврат кылып койгон да. Анан ошо боюнча значит одобрение болбой турбайбы деп эле чугуп жүргөнбүз. Анан быйыл күйөөм ошо дагы бир попытка кылып көрөлү, Самара эжеге баралы деп ушинтип айтып калды. Анан ошо менен келип калдык. Караңыздар, көп эле кардарларым негизи YouTube'дан көрүп келет да. Азыр сиздерге ушул жерден туруп ыраазычылык айткым келет. Себеби сделка көп эле өткөрөбүз. Бардыгы менен маектешүү мүмкүн эмес. Кээ бир кардарлар баягы канчалык жумушун аткарып, баары бир өзүнүн ичинде дагы бир башка бир каалоолору болот демекчи. Анан бүгүн ушу силер менен маектешип атканыма, силердин отзывыңарды угуп атканыма аябай кубанычтамын. Анан будан кийин эми сиздерге окшош эле кардарлар келип, 1 айда үйдү тандап, сделкасын өткөрүп, бизге деле канчалык тез болсо ошончолук жакшы да. Ал эми кээ бир кардарлардын ишин алдыга жылдырсаң дагы болбойт, тигиндей кылсаң дагы болбойт, убакыт аябай тез өтөт. Ошон үчүн дагы экинчи суроом мындай: үй тандаганда сиздерде кандай болду? Кыйынчылык болдубу? Одобрение го эми болду, ал тез эле болду. Үй тандаганда канча үй көрдүңүздөр негизи? Биз общий 4 үй көрдүк. Жок, үй көргөндөн вообще проблема болгон жок бизде. Бизде кыздарыңыз аябай жакшы иштешет экен. Биз квартира көрөбүз деген күнү эле кечинде эртең саат мынчага келгиле деп бизди аябай шаштырышты да, наоборотчу. Ошо анан 1-2 үйдү көрдүк. Бизге вообще жакпай калды. Анан 3-үчү үй дагы кичине жакты, бирок проблемалар бар экен ал үйдө. Анан 4-үчүсүнө токтодук да. Эч кандай проблема болгон жок үй көргөндөн. Показ квартира деген риэлтор менен сүйлөшкөндөн дагы сиздин кыздарыңыздын аракеттери аябай жакшы экен. Аябай жакшы. Көрдүңүздөрбү мекендештер, одобрение чыккандан кийин кардарлар өз убагында барып, өзүнүн одобрение болгон суммасын ылайыкташтырып үй караса эле эч кандай көйгөйлөр жаралбайт. Бүгүн кандай сезимдер болду? Бүгүн сделкада сиз айта кетсеңиз. Кече сделка экенин билгенде баягы ичиңиздерден азыр дагы балким мындай өзүңүздөрдө ичиңиздерде үй алдыкпы биз, ушунчадан төлөйбүзбү дегендей бир неме болушу мүмкүн. Анан үйдүн ачкычын алганда чындыгында башкача сезим болот. Бул даже хоть несколько жолу үй алсаң деле, баары бир үйдүн ачкычын алганда бул меники деген бир сонун сезимдер болот. Бирок сделкада деле сиздер эми баягы Россиядан биринчи жолу болсо керек үй алып атканыңыздар. Кечинде ойлонуп, переживать этип, документтердин баарын алдымбы деп жатканда дагы ойлонуп жаттыңыздарбы сиздер дагы? Башкача эме болду эми, кандай дейм, ощущение деп коебу, ошондой болду. Анан ачкычты ала электе эле уже биз өзүбүздүкү деп сүйүнө баштадык. Ооба. Силерге да чоң рахмат, силердин командаңарга, кыздарга, балдарга, бардыгына. Иштеген ишиңер жакшы экен, жакшы алып барат экенсиңер. Ишиңерге ийгилик. Ошо.
келинчегиңиз айтып калды, жолдошум көрүптүр ютубтан депчи. Ютубтан көргөндө сизди баягы бар го, мисалы бир нерсе кылам деп жүрсөң, бир изденесиң го. Ошол кезде сиз менин ютуб каналыма киргенде сиздерди ушул жака баралы дегенге барганга эмне түрткү болду? Мен муну аманаттан кийин ошолордун каналын көрүп отуруп анан чыгып калып көрүп калгам да. Анан услугаңар дагы арзан экен. Ошондон эметип анан биз бир бардык беле барган эмес белек, эсимде жок точно. Аманат болуш керек ал, бир барган. Анын түрткү болгону эмне, ошо биз первоначально вознасу деп айтып атышты көп. Анан бир айда кээ бирөөнүкү андан аз күндө одобрение келип, сделка болуп деп ошолор түрткү болду го. Ошол жактан көрүп эле ишеним артып, ушул компанияга барабыз, болсо алабыз, буйрук эми биягы деп келдиңиздер да, туурабы? Биздин мисалы азыр көрүүчүлөр көп да. YouTube каналымда катталуучуларым азыр бизди көрөт, сындаганы бар, жакшы ой пикирин айткандары бар. Үйдү кайсыл жерден алдым, эмне үчүн ушуну айтпайсыңар дегендер бар. Үйдү кайсыл жерден и канча суммага алдыңыздар? Үйдү Балашкадан, Московская область. 7 миллион 300, 7 миллион 300. Канча квадрат метр? 58. 58 квадрат метр. Аябай жакшы. 2 комната. 2 комната. 7 миллион 300 азыр ошол үйлөр деле Балашкада бир аз кымбаттаптыр. Себеби бир жыл мурун бир аз арзаныраак болчу, бирок ошентсе деле квадраты чоң. Өзүңүздөр жактырган үйдү алып атасыздар азыр. Уже кыялданып койдуңуздар ошол үйдө жашап. Биз уже давно көргөндөн бери кыялданып атабыз. Тигиндей деп ойлонуп, мисалы үй алам деп жүргөн мекендештерге эми сиздер үй алдыңыздар, бул этапты басып өттүңүздөр. Басып өткөн адам катары үй алам деген адамдарга эмне деп совет айтат элеңиз? Биз мисалы үчүн өзүбүздү айта кетсек азыр, келинчегим канча жыл мурун мага айткан, мен макул болбогом да. Анткени бирок биз барганда өздөрүнүн кызмат акысын көп айтып коюшкан. Башка агенттик болуш керек, эсимде жок. Анан мен макул болбогом да. Жөндөн жөн эле могунча акча берип депчи. Анан азыр биз жашап аткан квартирада өзүбүз 8, почти 9 жыл жашап кетибиз. Бир ипотеканы төлөп берипсиздер, почти? Мен давно алганда уже башкача болмок беле билбейм да, ошон үчүн башка адамдарга айтат элем, жердештерге ошо ойлонбой эле алыш керек го депчи. Бирөөнүн ипотекасын төлөгөнчө өзүңдүкүн төлөгөн жакшы го депчи. Ошо. Хозяин сатабыз деп калды да квартиранычы. Хозяин квартираны эмеге чыгарып атат, продажагачы. Ошол түрткү болду да бизге дагычы. Анткени биз уже ай сайын төлөйбүз, баягы балдарыбыз менен жашап көнүп калганбыз. Ушу квартираны сатам дегенде бизге аябай ыза болдум да. Мындай переживание болот да ичиңизде. Кандай болуп калат, эми башка жака жашасак, башка квартирага кирсек кандай болот? Эки балабыз ошол квартирадан төрөлгөн да. Эки балабыз ошол жерден төрөлүп, анан ошол себептен дагы анда өзүбүз мынтип ай сайын төлөп атабыз, иштеген акчабыз бар, доходубуз бар. Анда өзүбүзгө квартира карайлы деген ой келди да. Анткени анда биз бул квартираны чыккыла дегичекти биз анда бир попытка кылып көрөлү, эгер болбой калса анда башка квартира снимать этебиз деген ой менен кайрылдык да сизгечи. Анан ушундай бат болуп кетерине чын эле ишенген эмеспиз. Ушундай болуп кетет, ушинтип квартира уже өзүбүзгө алып калабыз деп ойлонгон эмеспиз да. Эми 2-3 ай, может быть, убакыт болуп калса анда квартира снимать этип жашап турарбыз деген ой кетип аткан. Караңыздар, 9 жыл баягы биз деле убагында квартира снимать этип жашаганбыз. Баягы туруктуулук бул өтө адам баласы баягы спокойный болгондо. Эми азыр сиздер үйдү алып көчүп баргандан кийин сиздерде ошол нерсе болот да. Бул эң баягы ипотекадабы сизди эч ким келип көчтөбөйт. Өзүңүз пландайсыз, өзүңүз кааласаңыз көк занеска илесиз, кааласаңыз агын илесиз. Эми баягы бул аял киши үчүн өтө маанилүү экен да. Бирок көп учурда жолдошторубуз буну колдобойт, жок, аны алсак мындай болуп калат, анан тигинтип калса, эртең иши жок калсак деп эле ушундай коркунучтуу да. Анан биз болсо аялдар рисковать этип, биз деген ушундайга татыктуубуз, биз ушинтип жашашыбыз керек деп эле биз аракет кылып ушинтип неме кылат экенбиз. Бирок ошо биз деле ошо квартира снимать этип жашап жүргөн маалда баягы биринчи этажда жашадык, баягы чыккыла деп калганда
чачылып, оюң бөлүнүп, квартира табыш, анан акыркы учурларда байкадыңарбы? Бербей калган. Неме нерусскийлерге жок деп эле чалсаң эле уже жок депчи. Анан ошо сиздер дагы мына ушул үйлүү болуп отурасыздар. Сиздерди куттуктайм. Сиздерге аябай терең ыраазычылык. Биздин агенттикти тандап, бизге ишеним артып, жумушуңардын баардыгын толугу менен тапшырып, үйлүү болгонуңарга ошо эми үйүңөрдө алсаңар буюрса дагы тартабыз, Кудай кааласа. Ошо сиз дагы айта кетсеңиз, эми уялам деп жүргөндөр бар. Уялам дегендерге эч нерседен коркуш керек экен. Биринчи шагты баштасаң эле анан дальше сиздерге ишенип эле да болуп кетет экен деген ойдомун да. Ошо силердин командаңарга аябай чоң ыраазычылык. Сиз алыс болсоңуз дагы ошо балдарды жакын кылып бизге баардыгын убагы менен иштеп, баардыгыбызга биздин оюбуз менен болуп дагы тиги Айса менен Зульфияга да чоң ыраазычылык айталам. Жакшы кыздар экен. Ошо баардык ошо биякта кыйналып жүргөн баардык кыргызстандыктарды квартира алып алгыла. Ооба. Ошо. Буюрса, ставкаларда түшүп, азайып кала турган болсо, биздин мекендештер аябай жакшы иштейт, аракет кылат. Буюрса, ипотекаңыздар деле төлөнөт. Азыр ставка мындай жогору болгондугуна карабай үй алып атышат. Бирок эртең ставкалар түшкөндөн кийин үйлөрдүн баалары аябай кымбаттайт дагы. Себеби былтыр мына почти 2,5 жыл болуп калды. Аябай рынок турат да, азыр алуучу аз, сатуучу көп да рынокто. Ставка түшкөндөн кийин алуучу көбөйөт дагы, сатуучулар уже өзүнүн бааларын коюп баштайт да, өзүнүн условияларын коюп баштайт. Ошон үчүн үй алат элем деген мекендештерге айтат элем, баягы баштабай туруп эле биздикилер айтып таштайт го, мындай болуп калсачы, анан тигиндей эч нерсени айткандын кереги жок, алдын ала эч ким билбейт кандай болушун. Мен деле мисалы кардарлар келсе эч кимге обещать этпейм, мынтип берем, анан тигинтип берем, тигиндей болот депчи, алдыда айтыш өтө кыйын. Документтерин алабыз. Самый главный бизге документ важно. Документи таза болуп, кредиттин историясы жакшы болсо эле банктан одобрение чыгат, анан ушинтип сиздерге окшоп үйлүү болушат. Ошо рахмат баарыңыздарга. Бизди аягына чейин көргөн көрүүчүлөргө да терең ыраазычылык.